Салам достор, бүгүн биз сиздер менен чогуу Lada Samara российский машинаны карап көрөбүз. Ал канчалык деңгээлде жакшы экенин, жаман экенин, минус плюс жактарын баарын айтабыз. Достор, көрүп турганыңыздардай, бул Lada Samara деген ходовой жактары бир аз жесткийраак. Мындай японский же болбосо германский машиналарды айдагандан кийин бул машинага отурганда бир аз өзүңүздөрдү кыжалаат сезишиңиздер мүмкүн. Но бирок бул машина чынында эле мындай катуу, күчтүү машина. Көп иштерди кылып бере алат десек болот. Руль болсо гидрач эмес, ошондуктан деген бир аз мындай катуураак. Lada Samara российский машина. Бул машина 1997 жылы иштеп чыгарыла баштаган, 2012 жылы чыгарганды токтоткон. Классы жагын айта турган болсок, 2 класска кирет. Мындайча айтканда кичүү класска кирген машина, седан. Lada Samara седан болуп аталат. 5 орунду машина. Коробкасы болсо 5 ступенден турат. Автоматы жок. Мындайча айтканда орустар автомат дегенде кадимки эле калашник, адам ата турган автоматты элестетсе керек, ошондуктан автомат машиналарды чыгарбайт болуш керек. Албетте бул тамаша болчу. Узундугу болсо 4 метрден ашат, кенендиги болсо 1 метрден ашат, 2 метрге жетпей калат. Бийиктиги болсо 1,5 метрге жетет. Бул машина 1000 килограммдын тегереги. Машинанын плюс жактарын айта турган болсок, машина бекем, ыкчам, жакшы машина. Запчасть жактарын айта турган болсок, аябай арзан десек болот. Арзан сатып алганга болот жаңы запчасттарын, жана ремонт иши дагы арзан болот. Көрүнүшү жагынан кооз, ыкчам машина. Газ, тормоз сцеплениялары жумшак, тартышы резвый машина. Багажник жагы болсо кенен, суукта дагы мындайча айтканда жакшы от алат. Орусча айтканда надежный машина. Печкасы дагы орто деңгээлде иштейт. Жөнөкөй, мыкты машина десек болот. Жаш жигиттерге жана жашы өтүп калган байкелерге дагы аябай жакшы туура келген машина. Жана дагы болсо абдан бекем машина десек болот. Авария учурларында анан арзан тапканга мүмкүнчүлүктөр көп. Россияда көбүнчө аябай арзан сатылат бул машиналар. Жана жакшы бааланат. Жана болсо бензинди аз жеген машина. Мотору 1.6 болот, инжектор, 1.5 дагы бар, карбюратор болот. Көпчүлүк детальдарын өзүңүз эле үйдө эле оңдоп алсаңыз болот. Салон жагы тыкан жана ушундай жагымдуу. Мына көрүп турганыңыздардай арканкы багажнигине көп нерселерди салса болот. Аябагандай кеңири, жакшы. Жүк бата тургандай кылып чыгарган. Эми достор, минус жагын карап көрөйлү. 100% ар бир машинада плюс минус жактары болот. Ошол себептүү минус жактары дагы бизге абдан жакшы жардам берет. Минус жактары болсо, салондун ичи кичинекей, 5 адамга дейт, бирок артына 3 адам кысылып батып калышы мүмкүн. Жана чоң
көлөмдүү мындай семиз адамдар алды жагына дагы арт жагына дагы мындай кысылып олтуруп калат. Жана дагы болсо бул машинанын темири жука, краскасы дагы лактары сыртындагы краскалары начар болгондуктан бат чирип кетет. Алды жактары гана эмес, өйдө жактары, капот жактары, багажник жактарынын үстүлөрү, кырлары чирип мындай краскасы өчүп, бат өчөт, анан ошол себептүү бат чирийт. Жакшы карап айдаса, ремонту дагы көп кылбай айдаса болот, бирок эгерде катуу айдап, булкуп, спортивный кылып, басып, ушундай карабай айдай турган болсо, машинаны тез оңдотуп турганга туура келет. Ошол запчасттары көбүнчө деген мындай бат сынып турат, ошол себептүү. Кузов жактары ошол бат чиригендиктен көбүнө жакпайт. Ходовой жактарын айта турган болсок, 07, 01 деген машиналарга караганда бир аз жумшагыраак, бирок баары бир мындай бир аз түз эмес жолдордо жесткий экени байкалат. Жана бардачогу дагы аябай кичинекей. Бардачоктун үстү жагына эч нерсе сала албайсыздар, кое албайсыздар. Анткени бул машина средний класс деген класска киргендиктен ушундай. Ар бир машинанын күчү өзүнүн классына жараша болот, достор. Ошондуктан мен мурдагы видеолордо машиналардын класстары боюнча айткам, ошол видеолорду көрсөңүздөр дагы болот. Комфорт жагынан ошол ыңгайсыздыктарды жаратып турат. Аябай комфортный эмес. Мындайча айтканда мало комфортный болуп калат. Дагы айта турган болсок, ичинен бир аз шумдар угулушу мүмкүн сырт жактан. Айдап бара жатканда, машина токтоп, ичинде сүйлөшүп олтурган кездерде. Албетте мен үстүртөдөн айттым минус жактарын, бирок машинанын ээсине дагы карайт, машинанын абалы. Ошол себептүү ар кандай жерлери бузулушу мүмкүн бардык эле машиналарда. Мотор жагын айта турган болсок, капотун көрүп турасыздар, чирип кеткен. Бирок мотор жагы мындай надежный десек болот. Бардыгы өз ордунда турат, жөнөкөй. Бул Lada Samara'нын хэтчбеки дагы бар. Российский машиналар көпчүлүк адамдарга жагат. Ошол себептүү машинаны мыкты деп атасак дагы болот. Мына достор, чиригендигинин себебин мен айткым келет. Анткени момундай шуруптарды катыргандыктан заводдон ушундай эле шурпабүйөрлөрдү катырып салган. Ошол шуруптар суу тийип, заңдап, анан болсо краскасы өчүп, ичинен краскалары укаланып, чирип, ушундай чириктер пайда болот. Бул чириктер бардык эле ушул Lada Samara'ларда болушу мүмкүн. Мындайча айтканда 99%. Мына достор, бүгүн сиздер менен Lada Samara 2115тен кыскача толук плюс-минустарын карап көрдүк. Эгерде видео жаккан болсо, сизге пайдалуу болгон болсо, лайк басып, подписка болуңуз. Кийинки видеолорду көрүшкөнгө чейин саламатта туруңуз.